Блоктордон арылат дейт го, ал кандай блоктордон кантип эле мыкка турса арылып кетет, аябай кызык болот. Жаралганда кандай болсоң, ошол жүзүңдү көрө баштайсың. Ал бул кыйкырып ыйлаган бул туура элеби? Биз ойлойбуз да, шумдук проблема болуп атат, шумдук көйгөй болуп атат депчи бир барьерлер болуп турат да. Мурунку ширин кандай өзгөрүлдү, ушунун баарын билгенден кийин? Мыкка турарда даярдыгы жок адам кандай турат? Даярдык керекпи деп. Бир аз динди практикалачусуңар да, азыр кандай болду ал маселеге? Тургандан кийин өзүнүн абалын көрүп, ички дүйнөсүндөгү анан айтышты да, мен өзүмдү жеңе элек турбаймынбы, мен өзүмдүн бир барьерлерим бар турбайбы, блокторум бар турбайбы деп. Эне бактылуу болсо балдар бактылуу болот деген чын бекен. Өзүн унуткан адам таптакыр эле жабык түшүнүктө жашайт да. Буга чыккандан коркуп атамбы же? Ой, ориткен эчиде болот. Катке, мен малдардын баарын саттым, буюрса батир алабыз. Анан экөөбүз акчабыздын баарын салып коюп болду, отурбайлы. Сен китеп окубайсың кичине. Курулуш компания бул башка, кооператив деген башка. Кооператив ал жерде посредниктер көп. Курулуш компания акчаңды аласың, бересиң, батириңди аласың. Ай, ак окуй анын тиги айырмасын ким билиптир? Андан көрүп башта урутпай бар, юристке чалчы, документтердин баарын даяндасын, бар. Азыр азыр. Катке, үйдү алдык. Я. Болсун. Ооба. Тиги махабат көнөгүңдү кийип тур. Көптөн бери бизде махабат боло элек. Эмне дети? Жантырчай ашка. Карганда жаман карадың өлүмдөрү. Эчтеке болбойт, жаным десе. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы өсүштү көздөй өргө жөнөйбүз. Бүгүн адамдын руханий дүйнөсүн дагы кантип, кайсы жолдор менен көтөрсөк болот, өзүбүздүн үстүбүздөн кантип иштесек болот, мына ошол тууралуу дагы сонун тема курабыз. Бүгүн мейман болсо тайцзи, цигун жана мыкка туруу чебери Ширин Исхакова менен сүйлөшөбүз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сизди көрүп атканыма абдан кубанычтамын эже. Көптөн бери ушул мен билгени көп жыл болду. Тайцзи, цигун менен алектенип жүрдүңүз эле. Акыркы учурда бул мыкка турууга абдан кызыгып, ошол жакка киргениңиз мени дагы кызыктырды. Негизи эле азыркы тапта ошол мыкка туруу аябай бир модага айлангансып, баардыгы ушул жакка тургусу келет. Бул эмне? Мунун мааниси эмне? Бияка турганда эмне болот? Мен бир жолу туруп көрдүм, чыдабай койдум. Жашоодо бул руханий жолдо өзүн таанууда бул мыкка туруудагы бул бир инструмент экен да. Адам өзүнүн ички кабилетин сезгенге, ички кабилетин түшүнгөнгө, өзүнүн нагыз реалдуу нукура жүзүн тааныганга дебайс экен. Анан сиз туруңуз, анан эмне болду? Кандай өзгөрүүлөр болду жан дүйнөңүздө? Жан дүйнөмдө мен кандай десем, буга турганда негизи эле руханий жашоодо медитация деген бар да, сүкүт. Анан сүкүттүү абал болот, медитативное состояние. Ошол мен өзүм алектенип келаткан ар бир искусствода ошолор бар да. Медитациянын өзүндө бар, медитацияга отурган учурда ошолор сезилет, состояние, переживание. Тайцзиде деле ошол бар, цигунда деле ошол бар, йогада деле ошол бар. И бул йога мыкты мен быйыл марттан баштап колдонуп баштадым, өзүмдүн психотехникаларыма кошуп. Буда дагы ошол медитативдүү абалга тез чыкканга сонун инструмент экен бул. Керели кечке медитация кылып отурганда оңой жетпейсиң го, муну менен оңой жетет экенсиң. Буда ошол тез сезсе болот экен. Анан муну сезимтал адамдар сезгенге чоң мүмкүнчүлүк бар. Анан сезимталдуулугу өтө ачылбагандар ал ички процессти түшүнбөй деле калышы мүмкүн экен да. Мен ошону өзүмдүн практикамда, анан бирөөлөрдү практикалап мыкка тургузганда сезип келатам, көрүп келатам, байкап келатам. Анан бул ошол биздин ичибиздеги сезимталдуулукту өстүргөнгө дагы сонун метод да. Анан блоктордон арылат дейт го, ал кандай блоктордон кантип эле мыкка турса арылып кетет, аябай кызык болот. Эми
блок деген бул адамдын бир калыптанып калган түшүнүктөрү болот экен да. Өзү ишенип алган түшүнүктөр болот экен. Коркунуч менен жаратып алган түшүнүктөрү болот экен. А негизи адамдын ички кабилетинде, ички потенциалын ачса, анда чек жок экен да. А биз ошол ички кабилетибизди ачкандын ордуна биз коркуп, түшүнүгүбүздү рамкага салып алып, ошол эле бир кичинекей көз караштагы эле түшүнүк менен жашап өтө берет экенбиз да. Бул ал биз өзүбүздү алдап жашаган болуп атпайбы? Бул мыкка турганда биз өзүбүздүн нукура жүзүбүздү көрүп атабыз да. Бул жерде биз өзүбүздү өзүбүз алдай албайбыз. Биякта бизден жасалма мүнөздөр өтпөйт. Биякта нагыз, реалдуу өзүң жаралганда кандай болсоң, ошол жүзүңдү көрө баштайсың да. Мындай чыдатпай ооруйт да, буга тургандачы, анан көп эле ушу видеодон көрүп калам, кыйкырып ыйлагандары, мындай. Ал бул кыйкырып ыйлаган бул туура элеби? Туп-туура, бул адамдын ошол өзүнүн реалдуулугун көрө баштайт да буга тургандачы. Кыйкырып ыйлаганда ошол мурунтан чогултуп жүргөн эмоционалдык басындылары, эмоциональное подавление деп коет, ошолору чыга баштайт да. Анткени буга турганда ошол бутта чыдатпаган сезимдер болот. Бул бирок оору эмес. Бул яркие ощущения деп коебуз. Ошону биз башкарганды үйрөнөбүз. Бул көзгө турганда ошону сезинишибиз керек да. Бул жерде акылдагы ойлорубуз биздин реалдуулукту таанытпай жүргөндүгүн иллюзияны айырмалап билебиз да. Реалдуулук менен иллюзияны. Бул жерде биз мыкка турганда өзүбүздүн ошол нукуралыгыбызды көрүш үчүн ошол ойлорду башкара баштайбыз. Жашоодо деле биз ойлорубузду башкарбай, ойлорубуз чачыранды болуп жүрбөйбү? Ойлор бизди башкарып алат го. Ойлор бизди башкарып алат. Бул жакта биз именно ошол ойлорду башкарганда биз жанагы эмоционалдык барьерлерден өтүп, өзүбүздүн нукура жан дүйнөбүз кандай болсо ошону таанып, ошону көрөбүз. Сезебиз ошону. Тургандан кийин аябай ооруйт да. Анан башында чыдатпайт. Ошол чыдатпай ооруган нерсени өтүп алгандан кийин анан блаженство келет дейт го. Ооба. Ал кантип блаженство? Ошо сиз сезиңизби ошол ырахатты? Ооба. Ал блаженство мындай да. Ошол биз бутубуздагы болуп аткан сезимдерди биз башка жакка бурушубуз керек да. Ошону биз бутубуздагы эле болуп аткан процессти эле тура берсек, биз кыйнала беребиз. Эгер ошону биз ой менен башкарганды үйрөнсөк, бизде ошол бара-бара бутубуздагы баягы биз оору деп атпайбызбы? Оору эмес, ал яркие ощущения. Биз ошону эле башкарганда сезимдерибиз мындай кандай десем, сезим дагы, аң сезим дагы ачыла баштайт экен да, сознаниечи. Ошондо биз ички тынчтыкка келип, өзүбүздүн нукура жаратылыштан жаралган реалдуулугубузду тааный баштайт экенбиз. Эми буда мисалга кандай десем, жанагы жашоодо деле биз өзүбүздү кандай программаласак, ошондой жашайт экенбиз да. Бул мыкта деле ошо программабызды биз башкарабыз да. Ушу дал азыр ушул учурда жашап башкара баштайбыз. Ошондо баягы реалдуулукту көрө түшөбүз да. Ошону сезе түшөбүз, ошого балкый түшөбүз, ошодон блаженство ала баштайбыз. Биз ой менен эле бүт нерсебизди жаап салганда, жашоодо деле ошол да. Өзүбүздү тааныбай эле, бир куурабай эле, бир кыйналып эле проблема жок экен да жашоодочу. Негизи жашоого биз адамдар андай сүйүнүп, кубанып, сүйүп, сүйүлүп, жөн эле күнүгө жарык жашоого келгенибизден рахат алып жашашыбыз керек экен. Биз ойлорубуз менен эле көп учурда проблема жаратып алып эле, көйгөй жаратып эле, анан кыйнала берет экенбиз. Ошонун баарын ушул мык аркылуу чечип алсак болот. Мындай, менин пикиримде бул тар чөйчөккө түштүк. Анан күнүмдүк
бул көйгөйлөр менен бир санаага терең кирип кетип эле ошондон чыга албай эле кыйнала беребиз го. Дал ошол нерсени кенен кылып, бул көйгөйдөн кенедей бул көйгөйдөн сыртка чыгып, анан ошол көйгөй болсо сага кичинекей эле бир таш көрүнүп калат да. Анан ошону көйгөйлөрдү жеңил аттоо үчүн философия го деп ойлоп калдым. Бул ошол адам өзүнүн нукуралыгын көргөнгө сонун инструмент экен деп атпаймынбы? Анан биз көпчүлүк учурда же өткөн чак тарых менен же болочок табышмак менен жашайбыз да. Биз дал азыр ушул учурда гана жашаганды үйрөнүшүбүз керек да, здесь и сейчас. И ушул мыкка турганда дал азыр ушул учурда биздин ички процесстерибиз кандай абалда, ойлорубуз кандай иштеп атат, эмоцияларыбыз кандай иштеп атат, өзүбүздү тааный баштайбыз да. Анан ушуга тургандан кийин биз сезип баштайбыз. Биз ошону сезип, бул деген ички дүйнөнүн алхимиясы да. Ошону сезип, ошону реттеп, иликтеп, түздөп алганда жанагы жан дүйнөдөгү хаостордун баары ретке келет. Эгер биз будан ошол блаженствого жеткен состоянияга туруп жете алган болсок, эгер биз жете албасак, секирип түшүп кетет. Анткени акылдагы ойлор ошондой действовать этет да. Түш, ооруп атат депчи. Биз өзүбүздү программалап, биздин мыкка турганда мээдеги нейрондордо жаңы программа түзүлө баштайт да. Биз ошо программаны туура түзүшүбүз керек. Бул жерде биз жана бутубуз ооруп атат деген сезим түшүнүктү алып салышыбыз керек, таптакырчы. Бул болгону яркий ощущение, бул ошондой эле сезим, бул азыр өтүп кетет деп өзүбүздү ишендирип, өзүбүздүн ички күчүбүздү күчтөнткөнгө аракет кылышыбыз керек. Биз өзүбүздүн ички күчүбүздү эгер аң сезимдүү осознанно башкара албасак, ушул мыкка турганда да жашоодо деле ошондой көрүнүш да. Анан кийин бул мыкка турганда лучше выстрадать на гвоздях, чем в жизни деп айтат да. Бул жерде биз өзүбүздү түшүнүп алган болсок, жашоодогу көйгөйлөргө биз мындай эле күлүп эле өтүп кетебиз, аттап барьерлерди. Анан сиз көп жылдан бери тайцзи, цигун менен алектенесиз го. Ал нерселер силерге эмне берди жана бул менен кандай айкалыштырып өөрүп алдыңар? Тайцзи, цигун, медитация, хатха-йога бул император Каган массаж мектебинен алган билим илимдерибиз. Ал билим ошол тайцзилерди биринчилерден болуп, ошол Макен Исаков устатыбыз алып келген. Андан кийин ошол император Каган массаж мектебиндеги бизге билим берген бул Медер Бишкек устатыбыз. Бул руханий жолдо ушундай устаттар керектелет экен бизге. Анткени ушул устаттар аркылуу биз руханий жолдун нугун туура алып кеткенге багыт берген устаттар менен иштешкенде анан биз көп нерсени түшүнөт экенбиз да. Анан бул эми руханий жашоо бул болгону эмне? Тазалануу, өзүңдүн нукуралыгыңды таануу жана нукура жашоо менен жашоо, жасалма сапаттардан арылуу. Ошондо биз өзүбүздүн ички потенциалыбызды ачып, ички шык жөндөм, талант Кудай берген, өзүбүз билбеген дагы жакшы бийик бир эмелер болот экен, жөндөмдөр. Ошолорду да ачканга бул руханий жол. Анан руханий жолдун бул техникалары жанагы цигун, тайцзи, йога, хатха-йога, медитация, анан бул да кошулду да ошолордун катарына. Бул жөн эле адам өзүнүн ким экенин тааныганга чоң-чоң инструменттер, чоң-чоң искусстволор. Анан буга туруп аткандачы же жөн эле мындай эле даярдыксыз эле хуп деп тура калабы же буга мындай морально, физикалык жактан даярданабы? Буга өзүмдү айтып берейин, мисалга мен 11 жылдан бери ушу өзүм үстүмөн иштеп, руханий жолдо жанагы искусстволор менен алектенип, элге аларды жайылтып, ушинтип келатам. Анан мен ушу мыкка келгенде мен ойлоптумун, жөн эле туруп койсом керек депчи. Анан мен биринчи жолу мартта быйыл туруп көргөнүмдө мен өзүмдүн нукура жүзүмдү көрүп, ошо өзүм ушул мыкка турганда кандай экеним көрүп күлкүм келди да. Мыкка туруп бүткөндөн кийинчи
кыйкырдым мен деле, ыйладым. Анан мен ошолорум да блок болуп жүргөн экен да деп, анан бул девайска ыраазы болуп койдум да. Анткени бул өзүбүздү тереңден таануганга сонун инструмент. Анан буда жанагы сырткы эле факторлор менен тура бербешибиз керек. Бутубуз ооруп атат, анан кийин эмоциялар чыгып атат деп. Ошонун дагы ички процесси бар. Ошондо биз өзүбүздүн укура баягы жан дүйнөдө гармонияга ашыгып келип атпайбызбы баарыбыз эле. Ошол ички дүйнөдөгү гармонияны сезиш да будачы. Эгер ошону биз даамын татып алган болсок, ар бир мыкка турган сайын аны өстүрө берсек, биздин негизи сознанияны, аң сезимди тазалоого максат. Ошону биз көбөйтөт экенбиз да. Биз аң сезимибизди көбөйткөн сайын, ачкан сайын, тазалаган сайын биз өзүбүздүн ошо ички потенциалыбызды да күчтөнтүп, шык жөндөмдөрүбүздү күчтөнтүп, ошо өзүбүз билбеген дагы бир эмелер ачыла баштайт экен. Эже, ушул баары руханий жанагындай бүт бардык өнүгүүлөрдүн баарын жасоо менен, медитациянын мунун баарын жасоо менен бирге азыр психологиянын дагы окуп атыптырсыңар да. Анан мурунку Ширин кандай өзгөрүлдү ушунун баарын билгенден кийин? Мурун Ширин кандай эле азыктанып калды? Бул билим илимдин чеги жок экен да. Мурун Ширин көп жашоонун кыйыр бурчтарын аңдабаган болсо, азыр көбүрөөк аңдап жашаганга аракет кылган Ширин болуп өзгөрдү да. Анан билим алган сайын өзүңө болгон ишеним күчтөнөт экен. И ошол билим илимиңди кайра ушул руханий жолго багыт алган адамдарга бөлүшсөң, рахат алып жашайт экенсиң да. Ошентип биз адамзат бири-бирибизге ошентип кызмат кылып турбайбыз. Колубуздан келген шык жөндөмдөр менен бири-бирибизге кызмат кылуу аркылуу. Анан мындай жан дүйнөңүз тынчтандыбы, күйөөңүзгө, балдарыңызга кандай мамиле кылып калдыңыз? Жан дүйнө эгер өзүбүзгө толук кандуу көңүл буруп, күнүгө өзүбүздүн ички гигиенабызды тазалап баштасак, жан дүйнөгө кааласаң да каалабасаң дагы гармония орнойт, тынчтык келет. Анан биз өзүбүздү унутуп жашаганда, ойлор бизди башкарып кеткенде, чаржит ойлор менен күнүгө адамга 40 миңден 60 миңге чейин ой келсе, ошолордун басындысына жүрө берсек, анда жан дүйнө кыйнала берет. Анан ошол адам өзүнүн ички туюмун, сезимин сезип, ошол ички туюмду уга билиш керек. Ошондо биз өзүбүздүн ички гармониябызды дайыма карманып жашаганды үйрөнөт экенбиз. Анан мурунку Ширин шашма болчу. Чала ойлонуп иш кыла берчүмүн. Азыр ошолорду жоюп келатам. Салмактап калдыңыз. Анткени өзүңдү түшүнө баштаганда көп нерсе бул жашоонун, мирской жашоонун чалдыгуйдуу суетасы экенин түшүнөт экенсиң да. Анан көп нерсе мындай иллюзия менен болгонун көрүп туруп, анан сезип туруп, байкап туруп, анан реалдуулукту көрүп алгандан кийин, өзүңдүн ички дүйнөңдөгү тынчтыкты таап алгандан кийин андай суеталарга берилип кетпегенге аракет кылып жашайсың. Анан дал азыр ушул учурду кармап жашаганга аракет кылып калат экенсиң. Ошондон рахат алып. Мен мындай ой болду да менде. Шүгүр, ыраазычылык, топуктук менен беймарал жашап жүрүп туранат. Бул пендечилик, көйгөй пендечилик алып бурушу, пендечилик бир нерселер, тоскоолдуктар болмойн, жөн эле жыргал беймарал бир эле эмоцияда жүрө бергенден деле адам тажап кетет окшойт. Беркиндей деле жашоого кирип чыгып, жаңы пландарды түзүп, жаңы бир нерселер менен күрөшүп, жаңы бир нерселер чыгарып, ушинтип турган бул көбүрөөк адамдын жашоосуна
көрүп берет окшобойбу деген ойго кептелдим да. Көрүп берет, анткени биз ойлойбуз да, ушундук проблема болуп атат, ушундук көйгөй болуп атат депчи бир барьерлер болуп турат да. Бул адамдын өсүшүнө эле берилген сабактар. Ага биз сүйүнүшүбүз керек. Ага биз деп кайгырып, чогуп кетпестен, Алла Таала ушундай бир сынак берип атабы, ушундай сабак берип атабы? Алла Таала деле бербейт экен аны, бизде жашоодо ошондой сабактар берилип турат экен да. Анан ошону биз туура түшүнүп эле, будан мен өтүшүм керек ушул барьерден. Бул барьерден өткөндөн кийин сөзсүз чоң бир сюрприз күтүп турат да жашоонун дагычы белеги. Бул ошо адамдын руху күчтөнүш үчүн эле берилген сабактар. Аны биз кайгырып кабыл албай эле, сүйүнүп кабыл алып, ошодон жакшы өтүп кетейин деп тилек кылып, анан аңдап сезип, анализдеп, салмактап, таразалап, анан өтүп кетсек болот экен. Ансыз жашоо кызыксыз. Бир эле эмоцияда жүрө бериш деген жашоо жок. Руханий жолдо тем более андай сынактар, сонун сынактар болуп турат. Канчалык сен өйдөлөп бийиктейин деген сайын деп бир барьер келет да. Анан ошодон ушундай келдиңби, ыраазымын деп туруп анан өтүп кетишибиз керек. Мен ушуну түшүндүм да эже. Булардын баарынын эмеси, мааниси, маңызы мындай ушунчалык келген көйгөйүңө, ооруңабы же дабырдемкеңе жөн эле рахмат, мага ушул нерсе эмнени үйрөткөнү келди экен деген толкундоо пайда болот экен да. Анандай артка чегинип, мындай өрүшкө баратасың да, артка тоголонуп кетсең деле, ата дагы күчтөнүп туруп чыгышым керек экен, демек буяка күчүм жетпей аттыр дегендей сүйүнүү менен кабыл алып калат экенсиң да. Ооба. Аны ошол биз өзүбүздү түшүнө баштаганыбыз да. Анткени биз өзүбүз мурда кандай элек, азыр кандай болуп баштадык да, өзүбүздүн үстүбүздөн аңдап сезип иштеп баштагандачы. Анан биз өзүбүздүн үстүбүздөн иштей баштаганда эле ошондой нерселер келип калса, сабактар, жөн эле кайгырбай эле, ойлонбой эле, ушудан өтүшүм керек экен деп эле аңдап сезип эле өтүп кетиш керек, күлүп жылмайып эле. Колубуздан келишинче аракет кылып. Ошол анан жана да бир сурооңорго жооп бербей кеттим. Жанагы мыкка турарда даярдыгы жок адам кандай турат, даярдык керекпи деп. Мен өзүм бул практиканы жаңыдан практикалап баштагандыктан, өзүм туугандарымды дагы, бала чакама, жолдошума, колуман келген адамдын баарына эле ушундай мык болуп калды, ушундай туруп көрбөйсүңөрбү, өзүңөрдү сынап көрбөйсүңөрбү дей берем да. Анан кийин туугандарым арасынан Турсунбек деген агам жөн эле туруп койду. Даярсыздыгы, мен бир-эки сөз айттым, ушундай ушинтип туруш керек десем, болду, туруп койду. 20 мүнөт туруп, ал дагы бир сонун, бир балкып, сонун экен деп түштү да. Анан Жаркынай деген сиңдим бар. Чоң байкем Дүйшөбек Искаков художник, ошо кызы да художница да, Жаркынай деген. Ал 12 жашта. Ага да түшүндүрүп койдум. Ал да беймарал эле туруп койду. 20 мүнөттөн турушту да. 20 мүнөттө адам өзүнүн баягы барьерлерин өтүп, балкыган состоянияга жетип баштайт да. Ошол эки тууганым ушинтип турду. Анан калгандары өзүнүн тургандан кийин өзүнүн абалын көрүп, ички дүйнөсүндөгү анан айтышты да, мен коркот турбаймынбы, мен өзүмдү жеңелек турбаймынбы, мен өзүмдүн бир барьерлерим бар турбайбы, блокторум бар турбайбы депчи. Негизи буга турарда мен бир 3 саат, 4 сааттык теория өтүп, анан 1 сааттык практика кылып, дагы баягы өзүмдүн цигун, тайцзи, йога, медитацияларымды кошуп, сабак өтүп, андан кийин анан 5-6 саат созулат да ушул мыкка туруу процессичи. Анан ошолорду түшүнгөндөн кийин турушту. Экөө турду, жөн эле мен көптөн бери практикалай элекмин, азыр ушу докторантурага тапшырып, ошентип жүрүп, анан эми буюрса дагы улантам. Бирок ошо теория менен тургандар туруп кетишти. Мурун байкаганыма караганда бир аз динди практикалачусуңар да, азыр кандай болду ал маселеге көз караш? Мен ар бир динди сыйлайм, ар бир диндин канондорун тутунам.
окуйм, пайдалуусунун баарын эле колдонуп келем. Ар бир дин мен үчүн бирдей. Анан ислам динин бул Кыргызстанда болгондуктан ислам дининин немелерин көбүрөөк колдоном да. Куран окуйм, зикир чалып коем, анан Куран деген китепти окуйм негизи көбүрөөкчү. Китептерден Куранды көбүрөөк окуйм. Ошол анан кийин пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүн аткарганга аракет кылам. Ошо. Мындай ал жактын бир өзөгү менен бул жактын өзөгү айкалышат экенби? Айкалышат. Анткени динде да өзүнүн тарбиялуу жактары айтылат. Кудайга жакындатчу тезистер көп да. Анан аларды окуп түшүнүп, аларды деле жашооңдо колдоно бересиң. Анан дин менен руханияттуулук экөө түбөгейлүү эле бир багытка барат да. Бул руханияттуулук эмне бул? Тазалануу деп атпаймынбы? Өзүн таануу аркылуу тазаланып, баягы биз көмүрдө кара болгон болсок бир учурда ошону кайра эле бриллианттай тазалайт экенбиз да. Өзүбүздү ар тараптуу бриллиант мынтип ар жак бир жагын тазалап эме кылат го, формасын чыгарып. Ошондой эле экенбиз да өзүбүз дагычы. Жан дүйнөбүздү, бул ички дүйнөнүн процесси болуп атпайбы? Эми руханий дүйнө дегенчи. Ошол ички дүйнөбүздө бизде кандай процесстер болуп атат? Ошону эле биз өзүбүздү ушундай тазалайт экенбиз да. Аңдап сезип. Анан буда биз өзүбүздү бир да жерин калтырып, мынтип көз жаздымга калтырбашыбыз керек. Буда биз өзүбүздү тереңирээк тааныш үчүн, эгер жан дүйнө ошого суусап аткан болсо, биз жөн эле тазаланып күнүгө баягы бетибизди жуйбуз го, тишибизди жуйбуз го, ошондой эле ички дүйнөнү да жууш керек. Ошондой эле ички дүйнөнү тазалаш керек. Кантип? Психотехникалар бар. Жанагы искусстволор бар. Психофизический деген искусстволор, жанагы тайцзи, цигун, хатха-йога, медитация. Эми бул да кошулду. Ошонун баары эле адамдын ички дүйнөсүн тазалай турган инструменттер, тазалай турган щетка. Монтип эле тазалайбыз кадимкидей эле. Цигундун философиясы эмне экен, ал кантип тазалайт экен? Цигун бул адамдын жаны энергияда. Цигун энергия менен иштейт да. Биз ошол жай кыймылдарды аткарып отуруп, өзүбүздүн жанагы ойлорубузду, ашыкча ойлорду башкарганды үйрөнөбүз. Ошолорду ооздуктаганды үйрөнөбүз. Медитативное состояние чөт бошолор. Ооба. Анткени биз жашоодо, шашма жашоодо биз деле элдин агымына кошуп эле шаша беребиз да. Анан ойлорубуз шашма болсо, биз аңдабай сезбей калабыз. Сонун бир татынакай сулуулукту сезбей калабыз жашоонунчу. Дал азыр ушул учурдагы сулуулугун сезбей калабыз. Улуулугун сезбей калабыз. Биз ошолорду колдоно баштаганда аңдап сезип, ар бир учурду смаковать этип, сүйүнүп, кубанып, ушундай балкып жашаган абалдарды сезип алсак, анан жашоонун бир нектарлуу дамын таттык деп түшүнсөк болсо керек. Чындап, оюм баары тияка кетет экен дагы, анан тегерегиңдеги ырахаттар көрүнбөй калат экен. Ошолор төөлөп жүрө берет экенсиң. Ал ошондой болуш керек деген нерседе жүрө берет экенсиң. Иллюзия. Ооба, анан аңдагандан кийин чай ичатканда да рахаттанып, сүйлөшүп атканда да рахаттанып, гүл жыттап атканда рахаттанып, болгон рахаттын баарын эле байкай бересиң го. Ошол дал азыр ушул учурду биз сүйүп жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Биз сүйгөндү унутуп калбадыкпы? Сүйүүбүздү биз жек көрүүгө алмаштырып алдык. Бирибизди сынаганга алмаштырып алдык. Мындай түпкүрүн караганда адамдар Кудайдын алдында баарыбыз окшош жанбыз да. Ошол биз адамдарды бир эле физикалык дене катары кабыл алганды үйрөнүп албадыкпы? Жок. Адамды биз жан катары, рух катары, Кудайдын алдында ар бир адам ушундай бир энергия, таза нукура экенин кабыл алып, ошондой деңгээлде биз бирибизди сүйүп, бирибизди ошондой урматтап, сыйлап,
баркташып, баалашып тирүүлүктө ошол экен да максат. Анан сиз дайыма ушундай руханий нерселердин баарын практикалап атканда силерди көрүп өскөн уул кыздарыңар алар кандай өсүп атат, эне бактылуу болсо балдар бактылуу болот деген чын бекен? Эми үй бүлөмдө кандай десем, мен үй бүлөмдө мен өзүм руханий жолго түшкөнүмө мына 30 жашыман баштап келатам да. 20 жылга жакындап калыптыр. Бул эгер адамда руханий бир суусоо болсо, каалаба бул жолго түшөт да. Анан ар бир адамдын ойгонуш деңгээли болот да. Эгер жан дүйнөсү ойгонуп, жан дүйнөсү ушу руханий суусундуктарга, азыктарга талабы болсо, ал өсүп баштайт, аз-аздан алдыга кетип. Анан эгер руханий өсүүгө суусабаса, түшүнүк жабык болсо, миллион жолу монтип тыкылдатсаң да кирбейт. Буга бул адам өзү ойгонуш керек, руханий ойгонуш керек. Анан мен семьямда эч кимди заставить этпейм. Мен жолум жолдогула, ой бияк ушундук, мондай өзүңөр тааныгыла, мондай болот деп таңуулабайм. Просто китептерди окуп коем, анан мотивация бергенге аракет кылам. Анан сен мондай болушуң керек, сен мондай болушуң керек деп талап да койбойм. Ар бир адам өзүнүн өсүү процессинде ошибка жасаса, ошибкасы менен өзү сабак алыш керек. Ошибка жасабаса, өзүнүн ошо ойлонуу деңгээли менен, сознаниясынын деңгээли менен өзү кандай багытта баратат, өзү аңдап сезип, анан өсүш керек да. Таңуулаганда муну түшүнбөйт, мисалга мен айтып аткан нерселерди түшүнүшпөйт, түшүнгүлө деп да мен талап койбойм да. Анткени бул эми жашоонун бир жаратылыштын бир эмеси окшойт деп коем да. Өзүм деле түшүнбөйм бул руханий жолго адам келгенде баягы өзүнүн нугун табыш керек экен да. Ар бир адамдын өзүнүн потенциалына жараша, өзүнүн ышык жөндөмүнө жараша ушул эме болот экен, өсүү болот экен. Мисалга мен буга кантип түшүп калдым? Жанагы мен азыр өзүм жашоомду анализдеп отуруп, баягы бала чактагы кыялдар жөн болбойт экен деп койдум да. Себеби мен 6-классымда мындай элестетимде бир даанышман, аксакалдуу, мындай узун чапан кийген аксакал кишилер элестей берет эле магачы. Бир Кытайдын бир даанышман, мудрый, акылман чалдары. Анан кийин мага жагат эле да ошентип элестетип эметкенчи. Анан мен деле ошондой болгум келе берет эле, бирок мен азыр андай деңгээлге жете элекмин, бирок ошолордун жолун басып келатат экенин түшүндүм да. Анан карате, ушундай Джеки Чан, Брюс Линин кинолорун көргөндө аябай жакшы көрчүмүн. Анан Союз убагында алар деле аз маз көрсөтүп эле да, бирок телевизордо ошолор көрүнүп калса, мен жөн эле эчтекени карабай көрүп бүтөм да ошол кинону. Анан жан дүйнөмдө ушундай бир багыт бар эле да, ушул кыялдануучу, бир каратист болуу же бир чыгыш өнөрлөрү менен алектенүү деген. Бирок ал менин кыялымда болчу кичине чагымда. Анан мен кийин университетти бүттүм, анан турмушка чыгып, семья күтүп, бала чакалуу болуп, ал нерселерим унутулуп калган да. Анан эле баягы 30 жашка чыкканда эле анан бир ушундай бир жан дүйнөм эңшерилип эле, мен бул жашоого эмнеге келгем, мен киммин, кайдан келдим, мен жашоого ушу келгенге чейин кайда элем деген бир суроолор пайда болду өзүнөн өзү эле. А көрсө мен ошо руханий нукка түшүп баратыптырмын да. Бул баягы вечный темалар экен да, мен киммен дегенчи. Адам өзүн тааныгысы келет экен. Анан ошо келип эле анан да бир китеп жазып койгом, бирок анын чыга элек. Ушул өзүмдүн руханий башатым кантип башталган 30 жашыман баштапчы, эмнелер башыман өткөн. Анан ошентип эле келип эле анан баягы карате деп суусап жүргөн кичинекей чактагы Ширин келип эле карателердин эң маңызы болгон тайцзи цюаньга келип калып атпаймынбы? Анан кийин баягы случайности не случайны деген да чын экен да. Баягы адам жаралганда эле бир миссия менен жаралат экен, адам жаралганда эле бир ошол нугун табыш керек экен да. А нукту табыш үчүн ошол ички туюм,
интуицияны уга билиш керек экен, жүрөктү уга билиш керек экен. Ал эч качан алдабайт экен. Жана нерсени туура айттыңыз да, беш элек адамды бышырганга аракет кылып эле сүйрөй беребиз го, чийкелердичи. Ал бул аларга мындай ката кылганга, алар мүдүрүлгөнгө, тизесин жарганга, чекесин жарганга уруксат берип коюш керек экен да. Ал жолдорду басып, чалынып, чекесин жарып, денесинин баары көк ала болмоюнча мындай ушакты бассам ушундай болот экен деп мындай келбейт экен да ар жагыначы. Ал ошо өзүнүн опыты менен, өзүнүн жолундагы опыты менен, тажрыйбасы менен урулуп, согулуп, жыгылып, мүдүрүлүп, анан күбүнүп, силкинип турат да. Биз жөн коюшубуз керек. Бизде баягы мындай түшүнүк бар да, биз бирөөлөрдү эле өзгөрткүбүз келе берет. Жок, андай эмес, биз өзүбүздү эле өзгөртүп алышыбыз керек да. Жанагы суфизмде бир эме бар, икая бар. Ошондо бир киши мен дүйнө жүзүн өзгөрткүм келет дейт экен да. Десе барып аракет кылат экен, эчтеке майнап чыкпайт экен да. Кой мен өзүм өлкөмдү эле өзгөртөйүнчү деп өлкөсүнө келет. Өлкөсүн өзгөртөйүн десе, өлкөсү да өзгөрбөйт. Мен шаарымды эле өзгөртүп алайынчы дейт. Шаарына келип, шаарын өзгөрткөнгө аракет кылат. Ага деле болбойт. Кой мен айылга эле бар, айылымды өзгөртүп алайынчы дейт. Айылына барып, айылын өзгөртөйүн дейт, эчтеке өзгөрбөйт. Анан кой мен семьямды эле өзгөртүп алайынчы дейт. Барып семьясын өзгөртөйүн дейт, эч ким укпайт да. Ошондо түшүнөт да, кой мен өзүмдү эле өзгөртөйүнчү депчи, өзгөртөйүн десе уже карып калган киши болот да. Убакытты өткөрүп алган да. Ошон үчүн биз өзүбүздү таануу жолунда убакытты өткөрүп, бирөөнү өзгөртөм деп нервибизди кашайта бербей, биз өзүбүз эле өзгөрүп, өзүбүздү эле түшүнүп алайлычы, ошол эле. Мен ушуну жаңы эле түшүндүм деп койгон. Мен да спасатель боло берет элем да. Мен Кыргызстанды куткарам депчи. Анан көрсө Кыргызстан бул сен өзүңдү куткарганда куткарылат экен да, ар ким өзү менен алек болгондо куткарылат экен. Апам да айтып калды, качырлардын баарын кармап эле тулпар кылам деп эле энергияң баарын кетире бересиңби депчи. Биз өзүбүздү өзгөртө алып, өзүбүз үлгү боло алсак, айланабыздагы адамдар автоматически үлгү алып анан өзгөрө баштайт да. Ошол анан кийин жашоонун философиясы ошол. Өзүбүздү эле таанып, өзүбүздү эле өзгөртүү. Сизге мындай келет го эжелерчи, анан келип ушундай такыр башка нукка өзгөрүлүп, жашоосун өзгөртүп кеткендер болобу? Мурун кандай элем, азыр кандай элем деп айтып калышат, ооба. Анткени бир эже айтат эле, мен аңдабай, сезбей эле жашап жүрүптүрмүн, баарына эле талпалаңдап, жүгүрүп эле, энергиям баарын кетирип, неберелеримдин баарын урушуп депчи. Тарбиялап деп. Азыр жөн койдум дейт да. Жөн койдум. Нервим да кетпейт. Мен көбүрөөк концентрацияны өзүмө буруп калдым. Эмне үчүн мен ошол ситуацияны ошондой кабылдап атам деп өзүмө суроо берип калдым дейт да. Анан мен жашоом ошондой аң сезимдүүлүккө келе баштады деп. Болот андайлар көп эле. Мен ушу сизге апам экөөбүз мындай ширинжеге көп келет элек да, анан бир эже бар эле да, анан ушундай аябай өзүн такыр унутуп калып эле күйөөсүн кечке минтип үй оокат менен аракет кылып мындай анан бияка келгенден кийин аябай өзгөрдү ошо эже. Өзгөрөт, көп адам өзгөрөт. Адам өзүн унутпай жашап, өзүн эстеп күнүгө өзүнүн үстүнөн жанагы гигиеналар жүргүзсө, ички гигиеналарыначы, өзүнө ошо жан дүйнөсүнө азык бергенди үйрөнүп, ошо өзүн унутпаса эле ошол өзгөрөт да. Анан өзүн унуткан адам таптакыр эле жабык түшүнүктө жашайт да. Кыйналат экен өзүн унуткан адам. Кыйналат, жан кыйналат да, анткени деген жан азык сурап атат да, мага сүйүү берип койчу, мага бир тазалык берип койчу, бир мондай природага чыгып деле бир азык берчи деп сурайт да. Анан баягы интуиция, сезимдер жабылып калганда, сезим талдуулуктар мондай да, ошо түшүнбөйт да. Жан кыйналып атат, суусап атат, азык берген жолду билбейт да. Адам качан өзүнө концентрацияны буруп, баягы өзүн эстеген сайын эле өзүн аңдап сезип, өзүнүн түшүнүгүн өзгөрткөнгө аракет кылганда эле трансформация боло баштайт.
Ошо мен киммин, мен эмнеге келдим деген суроо бул трансформацияны башаттык экен да негизи. Башаты, ооба, бул деген ошол жаныңды бак, жаныңды азыктандыр, жаныңды тазала. Алла Тааланын алдына кете турган бир эле жаның кетет, рухуң кетет деп атат да. Даже физикалык денебиз бул жашоодо көмүлүп калып атпайбы? А ошонун ичинде азыр кыймылдатып аткан энергия бар да, жан, рух дегенчи. Ошону эле биз жөн эле тазалап, таптап, ошону сурап аткан нерсесин азыкты берип, байытып, жанагы классический музыка оккузуп, молитва, медитация, сонун аң сезимди өстүрүүчү китептерди окуп, театрларга барып, музейлерге барып, сулуулукка суктанып, природага чыгып, руханий бийик деңгээлдеги аң сезимди алып жүргөн адамдар бар да. Алар менен баарлашып биз азык беришибиз керек да жангачы. Ошондо жан суусаганын ала баштайт. Ошондо жан кыйналбайт. А биз өзүбүздү унутканда анын баары калып калып атпайбы? Ал жок да. Анан эмне болот? Анан көз караш материалдык эле баалуулуктар менен болуп калат. Материалдый баалуулук болуш керек, бирок материальный баалуулуктан дагы ошо руханий баалуулукту дагы, руханий байлыкты да өстүргөндү үйрөнүш керек. Руханий байлык менен материальный байлык эки арабанын дөңгөлөгүндөй бирге жүрүш керек. А материальный байлык мындай болсо кандай болот ат? Бул жашоодон деле көрүп атпайсыздар. Ошон үчүн экөө бирдей айланыш керек. Мындай да болуп кетпеш керек да. Экөө бирдей. Тең салмак, золотая середина деген ошо фанатта болуп кетпешибиз керек. Ортолукту, алтын ортолукту кармаш керекпиз. Бай досторум бар, ушундай бактысыз. Ушундай руханий жакка кирип кеткен досторум, алар деле бактысыз. Акча жетпейт. Ошон үчүн аңдап сезип жашоо деген ошол да осознанно. Ар бир учур чакты, ар бир оюбузду, ар бир сезимибизди, ар бир мамилебизди, ар бир жашоого болгон көз карашыбызды аңдап сезип, анализдеп, талдап, анан кийин жети өлчөп бир кесиш керек да. А биздики мондай эле болуп атпайбы? Ошонун баарын аны ким кылат? Аны ар бир адам өзүнүн үстүнөн аңдап сезип иштеп, өзүн сезиш керек да. Эмне кылып атам, эмнени ойлонуп атам, эмнени сүйлөп атам, кандай мамиле кылып атат, ишим менен сөзүм биргелип атабы, тең салмактабы жашоом, эмне болуп атат деп күнүгө биз нанды кандай жесек, тамакты кандай ичсек, сууну кандай ичсек, күнүгө өзүбүздү ошентип ойлоп жүрүшүбүз керек. Күнүгө эмес, көз ирмем сайын, дем кирип чыккан сайын. Биз унутуп калып эле фрагментарына өзүбүздү эстеп койсок, жылыш аз болот. Намаз окусак деле 5 мал намаз окудук деп эле таштап салбашыбыз керек Кудайды эстегендечи. Биз намаз окуп деле 5 мал 1 саат убактыбыз кетет, а калган 23 саат убакта да биз ошо Кудайды эстеп жашашыбыз керек. Ошондой эле кеп да. Фрагментарына эмес, ар бир учур чакты сезип, Кудайдын кудретин сезип, Кудай, сен баарын көрүп атасың, сен баарын сезип атасың. Мен туура ойлонуп атамбы, эмне кылып атам деп өзүбүзгө отчет берип жашашыбыз керек. Өзүбүздү контролдоп эмес, наблюдать этип, байкап. Кээде мындай келин кыздар чогултуп алып, Кытайдын чай церемониясын көрүп каласызбы? Ал эмнеге? Чай искусствосу бул да бир руханий жолдогу, өзүн таануу жолундагы искусство, бийик искусство. Бул бийик искусствонун дагы эң эле бир тонкий искусствосу да, ничкеси. Чайды жөн эле ичип коебуз го биз ушурулдатып анткем. Ооба да. Ошол чайный церемонияны бир уюштуруп берейин буюрса, өзүм да сагынып атам. Алматыга барып чайларымды алып келейин буюрса, андан кийин чакырам буюрса. Ошол чайный искусствода дагы 2 саат, 3 саатка жакын чай ичип отурганча, чайдын дагы кубатын сезип, ароматын, жыпар-жытын сезип, даамын сезип, биз өзүбүздүн сезимталдуулукту өстүрөбүз. Биз ошо сезимталдуулугубуз көп аңдабай сезбей жабылып атпайбызбы? Ошону ачабыз да. Анан ачканда анда да бир медитативный, сиз айткан блаженный состоянияга келе баштайсыз. Чайное блаженное состояние. Ошон үчүн турбайбы, ал дагы деле учур чакка чакырат экен да? Учур чакта жашаганды үйрөтөт баары эле. Бүт эле нерсе. Биздин искусстволор.
Сон буга чыккандан коркуп атамбы эже? Бул ошо коркунучубузду жеңмейинче биз өзүбүздү реалдуу кандай экенибизди тааныбайт экенбиз да. Ошон үчүн коркунучту жеңиш керек. Азыр бул учурда экөөбүз турайлы. Туруп эле мен айтканды кылыңыз. Анан эгер ошол ойлорго дагы берилип кетсеңиз, ойлор сразу айтат да, секирип кет, түшүп кет, эмне кыласың жаныңды кыйнап депчи. Ошондой эмеге берилбешибиз керек. Ойлордун агымыначы. Биз ошол жерде өзүбүздү, нукуралыгыбызды тааныш үчүн жана яркий ощущенияны эле башка жакка нукка буруп эле анан туруп кетсек болот. Баштадыкпы? Токот кенде өлөчү. Бул коркунучтун кереги жок. Анан резкий движение кылбашыбыз керек. Бул ошол девайс мык, йога мык. Бул Москвадагы Александр Братчиков деген өзү ушул дизайнда чыгарган мыктары. Мыктар мык доскалар өтө көп. Сатху деп жүрүшөт. Мен бирок сатхуга туруп көргөн жокмун. Ал башкабы? Бул башкабы? Булардын качестволору бир аз айырмаланат экен, анандай дизайнда айырмаланат экен. Бул эмне менен өзгөчөлүнөт экен? Бул ошо мыктарынан өзгөчөлүк экенин көрдүм. Тигилер бир аз узунурактай, анан мындай ичкеректей көрүндү. Бирок мен ага туруп көргөн жокмун. Анан булар ошо башкачараак жасалыптыр да, дизайны. Муну сизге ким үйрөттү же мыкка туруунун сырларын? Мыкка туруунун сырларын Камила деген жаш эле кыз. Ал да эми мык боюнча менин мастерим болуп калды. Ар бир өзүбүздү таануу, баалуу техникаларды үйрөнгөндө, искусстволорду үйрөнгөндө бизден канча жаш кичүү болсо деле биз аны мастер катары урматтап, сыйлап, сүйгөндү үйрөнүшүбүз керек да. Ошо Камилага мен ыраазымын. Ал Камила негизи ушул мыктарды ушинтип жайылткан Александр Братчиков деген устатыбыздын, чоң мастерибиздин эмеси экен. Мык боюнча окуучусу экен. Ал Братчиков болсо өзү Тибетте окуп, ал дагы цигундар менен машыгат экен. Мен билгенден, анан интернетте, Инстаграмда ошо страницаларынан көрүп койсоңор болот. Ал да көп адамды ошо өзүн таанууга жардам берип келет. Анан буда дагы мен азыр мындай төмөнкү баскычта болсом, ал ушул мык аркылуу андан тышкары дагы бир чоң адамдын аң сезимин дагы бийиктете турган программалар бар экен. Анын окулары жакшы баада. Бул девайстар дагы бизде жакшы баада, мисалга өтө арзан эмес, өтө кымбат эмес, 25 000 сомдон турат ар бири. Анан баягы сапаттуу билим, сапаттуу илим, сапаттуу инструменттер колдонгон жакшыбы деп, анан мен ушуга ыктап кеттим да. Сон келиңиз анда. Турайлы. Азыр Назира турганда, бул жерде азыр ошо туура аткарышыбыз керек да. Келиңиз анда. Биринчи сол бутту коюп туруп, анан оң бутту коёсуз. Ооруйт экен болот. Жанагы мен интервьюнун арасында айттым го, ооруйт деген программаны алып салышыбыз керек. Биз өзүбүздү программалайбыз, мээге жаңы программа киргизебиз. Эгер коркунуч болуп эле анан секирип кетсек, дагы ошол дагы программа кирип калат да, аны кайра кийин да чыгарыш дагы убакыт талап кылат. Ошон үчүн буга өтө олуттуу мамиле кылышыбыз керек. Мындай даяр эмес болсо эмне кылалыгы же? Эми аракет кылып көрүш керек. Даяр эмес адамдар деле туруп кетип атпайбы? Бирок мен сизге жанатан бери болушунча айттым, эми ош түшүнгөндүрсүз. Эмнеге айттым дерсам демейсизби? Эмнеге айттым дерсам. Сол бут, анан оң бут. Урматтуу достор, мыкка турдум. Жаным көзүңө көрүнөт экен. Ушуну менен программасынын соңуна чыктык. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.